Мен демократияга тыюу салып, сөз эркиндигине тыюу салганга мен каршымын. Бирок түзөтүүлөрдү чектөө менен же болбосо журналисттердин анын мазмуну таптакыр башка. Мен ал жерден айтып атам. Ошол аккредитациядан өткөн журналисттерди аккредитацияны бергенде, каттоодон өткөрүп катышууга мүмкүнчүлүк уруксат кагазын бергенде, ошол катыша турган журналисттердин басып өткөн жолун, билимин, тажрыйбасын, анан коомго келтирген пайдасын, ошол элге бир пайдалуу жакшы материалдар менен жеткирип, мамлекеттин ичиндеги жакшы самалыктарды жеткирип, жакшы өнөктүктөрдү мындай бир элге жеткирип, эки тараптуу маселени карап, анан ошого өзүнүн тажрыйбасы жете турган билимдүү, сабаттуу журналисттерди киргизсе жакшы болот эле деген сөз менен айтып атам. Ошол жактарын бир мыйзамдуу жол менен карап койгула деп сунуш бердим. Ал жөнөкөй эле сунуш. Ал деген кабыл алынып, же мыйзамга жазылып, же болбосо бир талап кылынган маселе эмес. Ал мисалы үчүн экөөбүз отурганда деле сүйлөшөбүз, туурабы? Ушундай бир тажрыйбалуу, сабаттуу, анан кийин билимдүү, илимдүү, жакшы жактарын жогорку кеңештин иш аракеттерин алдына жылдырыш үчүн коомчулукта да бир пикирди өзгөртүп, ар тараптуу карап, оң жагындагы, сол жагында карап туруп, жакшы сунуштар менен иш алып барган журналисттер болсо жакшы болот эле деген ойду мен сага деле айтышым мүмкүн, туурабы? Бирок мында бир эки талап бар, эки бөлүгү бар да. Мисалы, биринчиси ошону талап кылганда, эгерде ал сиздин сунушуңуз ишке ашып кетсе, мисалы, ал ошондой талаптар коюлса, бул жерде кайрадан эле жогоруда айтылгандай сөз эркиндигин кысып аткан жокпузбу? Анткени ал жерде мисалы ошол маселени чече турган адамдар. Кайсы маселени? Эгерде сиз айткан сунушуңуз ишке ашып кетсе. Жок, бул жерде мен сиз айткандай сөз эркиндигине тыюу салынсын деген сөз жок да. Жок, маселе суроону мен берип кетейин да. Мисалы мындай болду. Сиздин сунушуңуз ишке ашып кетти дейли. Ишке ашып кетип, жанагындай тажрыйбалуу журналисттер кирсин деген берене кабыл алынып калды дейли. Анан ал жерге келгенде ким тажрыйбалуу жана ким тажрыйбасыз дегенге келгенде, ал жерде баягы кайсы бир жакпаган, оппозициялык, же болбосо сынды көбүрөөк айткан журналисттер кесилип жеп калып, баягы уран менен, же болбосо мамлекеттик деңгээлде гана иштеп калган журналисттер, же болбосо телеканал, радио, сайттар кирип калбайбы? Бул жерден да баягы элек иштеп кетпейби? Эрмек жана жок эле машиненин ачкычын талашкандай болбогулачы. Биринчиден эле арабанын аттын алдына араба түшүп алгандай болуп эле өзүңөрчү эле кооптонуп эле эмне дейт эле жанагы алдын ала эле коркомуш көтөрөт болуп тополоң кылып бергенде. Азыр тополоң кылбаса эртең кеч болуп калат да. Жок, эмнесин тополоң кыласың? Бул жерде мен туура эмес сүйлөгөн жокмун да. Жок, эгерде ишке ашпесе жанагындай мен эмне деп сүйлөдүм? Сүйлөгөн сөзүм айткылачы, эч кимин катышкан жок. Сиздин сунушуңуз болду. Ал жерде болгону 3-4 журналист катышып отурду. 3-4 журналист катышып отурду. Мен кайсы немелердин өкүлдөр экенин мен сураган жокмун. Бирок алардын жазган өзү туура эмес жазып атпайбы? Стенограммада турат да, мен сүйлөгөн сөздөр стенограмма аркылуу сүйлөндү да. Ал жерде мен сүйлөгөн сөз таптакыр башка деп атпаймынбы? Ал журналисттердин кесиптикөйлүк жагынын сапаттыны оңдогула дегендей максатта айтылган сөз. Ошо оңдогондо маселе ошондо болот. Оңдогондо анан кийин жаккан адамдар гана кирип, жакпаган адамдар кирбей калып, баягы андай деп коммунисттик учурдагыдай болуп, уралар эле кирип калат да. Андай койсоңорчу, ушундай сөздөрдү койсоңорчу. Жөн эле ашыкча сөздөрдү чыгара бериштин эмне? Мисалы, аппарат өзү чечип алат да. Эрмек Аттокуров киреби, кирбейби? Эгер Эрмек Аттокуров мисалы Мактасага кирет, жок, сындап койсо кирбей калат. Мен Мактаса деген жерим жок ал жерде. Жок, ал мисалы үчүн жазган нерсени карабайсыңарбы? Мисалы, айтылган сөздүн мазмунуна так маани берип түшүнбөй туруп, бурмалап туруп жазган маалыматтарды көрүп атасыңарбы? Бирок ал жерде сот маселеси бар да. Мисалы, ошол эле Надира Нарматова, ошол эле Эрмек Аттокуров туура эмес сүйлөп койду деп сотко бере аласыз. Жок, мен алардын ар бир өзүнүн билим деңгээли жетишпеген, туура эмес жазган, бурмалап жазап, кимдир бирөөдүн заказын аткарган журналисттердин ар бирине мен текшерип отуруп, аларга убактымды кетирип отурбайм да. Андан көрөктүү мен бир мыйзам жазсам, же бир келген арызга жооп берсем, ошол мага пайдалуураак. Мен ошол туура эмес жазып, мени жаман жолдор менен пиарит этип, жамандап, негатив сөздөрдү жармаштырып, токуп чыккан журналист менен алектенип эмне кылам мен? Жаза берсин, Кудай бар бардыгына. Анда ошентип эле эркин эле коюп койбойлу, журналисттер каалагандай кирип чыга беришsin. Жок, бир тартип деген болуш керек.